Урматтуу элдик каналынын көрүүчүлөрү, жогоруда видеонун башталышында өзүңүздөр байкагандай ушул өтө сонун 2022 жылдын акырында декабрь айында курулуп бүткөн жаңы үй сатылып атыптыр. Ошол үйдү сиздерге көргөзүп берели дедик. Алгач эле мен сиздерге адресини түшүндүрө кетейин. Достор, биз азыр мына квартал 218 деген жерде турабыз. Же болбосо мына Керметов Ош шаарындагы билесиздер. Западныйдан машина базар жакка жүргөндө Кеңеш деген жер бар экен. Ошол Кеңеш дегенден өтүп, же болбосо машина базардан эле где-то 200-300 метр өткөндө бул үй болсо мына трассадан бир 100 метр кирсеңиз ошол жерде жайгашыптыр, достор. Анан кийин бул район жөнүндө дагы бир кыскача маалымат бере кетейин. Бул жерден инфраструктура болсом мектептер, баардык эмеси ошол Кеңеш деген жерге барат экенсиздер. Дүкөндөр бар жакын жерде дейт. Анан кийин дагы өзгөчө басым жасап айта кете турган жери, бул жерде суулар киргизилген. Азыркы учурда газды киргизүү иштери да жүрүп жатыптыр. Электр токтор баары киргизилген. Кыскасы, жашоо шартына ыңгайлаштырылган баардык шарттар түзүлгөн бул жерде. Достор, мына биз азыр ошол сатылуучу үйгө дагы келип жеттик. Жана жогоруда айткандай, мына трасса бул жерде турат. Где-то 150 метр го дейм, 150 метрге деле жетпейт. Ал жерден келгенде мына ушул үй сатылып атыптыр. Номери болсом 17 деп турат. Эми участогун айта кетейин. Участогу болсом 6 сотик экен. Жер түп-түз. Бул жагы болсом 30 метр, көчө жагы болсом 20 метр. Ошондо 6 сотик чыгат экен, достор. Анан кийин үйдүн зданиясы боюнча дагы айта кетейин. Үйдүн зданиясы негизинен бул жер болсом 2 кабаттуу кылып койсо дагы болот. Крышасын ачып туруп эле сразу 2-нчи этажын куруп кетсе болот. Себеби ошого ылайыкталып курулган дейт. Сейсмопоиз колонкалар коюлуптур. Жылуулук жагынан дагы бул пышык кирпич менен болгон дейт. Пышык кирпичтин ошол ортосуна, дуалдын ортосуна пенопласт салынып, үй аябай жылууланган. Декабрда үй ошол бая жогоруда айткандай декабрда курулуп бүткөн болсо, биз өзүбүз мына суукта жашап көрдүк, аябай жылуу болду дейт. Тем более өзүңүздөр билесиздер, достор, быйылкы жыл көптөгөн мындай үйлөрдү ылгап койду десек болот да, суук жагынан, жылуулук жагынан кандай туруштук бере алат депчи. Андыктан бул практически мындайча айтканда сыноодон өткөн үй болуп эсептелинет экен. Дубалдары дагы жаңы курулду быйыл дейт, ушундай ПСК блоктон өзүңүздөр байкап көрүп тургандай. Бул дарбазасы, бул дагы быйыл коюлду дейт. Ал эми бул жакта дагы бир дарбаза, кичинекей эшик турат. Аны үйдүн артынан бул жакта көмүркана, очоккана бар дейт. Ошол жакка дагы кирсек болот экен. Азыр эми мен үйгө кирип көргөзөйүн. Биринчи коргонун бир кыскача көрсөтөм дагы, анан үйдүн ичине киребиз. Бул жерден киргенде эле мына өзүңүздөр байкадыңыздар, арка коюлуш керек экен, по плану. Бул жерде ошол фундамент куйганда дагы арматуралар салынып, мына учу чыгып турат. Аркаларды кылганга дагы шарт түзүлгөн алдын ала. Бул жагы болсом бактараак болот экен. Бул жерге болсом тапчан коюлат дейт. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, суу киргизилиптир. Үйдүн ичине дагы суулар киргизилген, отоплениялары бүткөн. Буюрса ошол нерселерин азыр сиздерге баардыгын сонун кылып көргөзүп берейин. Бисмилла деп туруп эле кана үйгө кирели. Достор, мына кире бериш жеринде, бул жерде эми кире бериш дейбизби, же болбосо коридор десек дагы болот. Бул жерде мына жылуулук радиаторлорун байкап атасыздар. Эшик терезелерине байкадыңыздар. Эшиктер пластиктен болуптур. Анан кийин бул жакка киргенде өзү негизи холл бар да. Бул жак болсом ванна экен. Анан кийин мен ушул жерде бир нерсени айта кетейин. Жогоруда айткандай, быйыл жылуулук, кыш аябай суук болду дагы, жылуулук жактан көп үйлөр мындай ылганып калды десек болот да. Бул үй болсом баягы бул жактан сырттан келген сууктар ушул жерде калат да. Бул жакта холлго кирбейт. Негизи сразу эле көпчүлүк үйлөр бизде коридордон кийин сразу баягы комнатный эшиктер болгон үчүн сууктар комнаттарга кирет да. Бул үйдүн мага эң жаккан жери
ушул жерде суук калат. Анан радиаторлор орноштурулган. Бул дагы жылыганда баягы сырттан келген суук ушул жерде талкаланып, ал жакка кирбейт десек болот. Анан бул жерде болсом, мына өзүңүздөр байкагандай электрошит коюлуп тур, автоматтар, ар бир комнаттыкы, ар бир розетканыкы дейт. Электро жагынан дагы баягы бардык коопсуздук эмелер эске алынган дейт. Розеткалар, розеткалар, включательдер бардыгы сапаттуусунан коюлган. Бул үйдү негизи мен өзүм жашайм деп өзүм үчүн курган элем, бирок тилекке каршы ушул бизнес проект болуп, ошол жакка акча керек болуп, анан азыр сатып жаткан учурум дейт. Эми биз азыр мына холдон кирип көргөзөйүн сиздерге. Холго киргенибизде эле бул жерде мына 1, 2, 3, 4 эшик турат. Бул жагында кухня, бул жагында зал, бул жагында спальни, бул жагында болсом детский экен. Мен мына түз эле спальниден баштайт окшойм, достор. Бисмилля деп туруп, киргенибизде мына вообще шикарный, аябай уютный болуп жасалыптыр да, карасаңыздар. Чындыгында баягы салган киши өзү үчүн өзүм жашайм деп салганы бул жерде көрүнүп турат. Эми бул жерден баштай турган болсок, терезесинен баштайын кайра эле. Терезеси пластик экен. Потологу болсом, натяжной потолок бул ортосу. Чекелери мына софиттер коюлуптур. Дуалдары болсом обой, обойдун дагы аябай мындай со вкусом жасалыптыр, со вкусом тандалыптыр десем болот да, караңыздар, жарашыгыны. Ушундай экен. Бул жерде болсом Wi-Fi'га, интернетке, телевизорго, розетка бүт мындай условиялары түзүлгөн. Полдору болсом паркет болуптур, достор. Отопленияны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Үй жылуулук жагынан бардыгы бүткөн. Буюрса баягы печка жактарындагы сиздерге сонун кылып көргөзөм. Эми бул жердин размерини айта кетейин. Бул жер болсом 5ке 4 экен, достор. Мына бул жагы 4, бул жагы болсом 5. Ошондо бул жер канча 20 квадрат болуп калат экен, Всё, кеттик. Эми биз азыр залга киреткенбиз. Кийинки эшикке. Залга киргенибизде зал дагы өзүнчө бир карасаңыздар, обойлору, потолоктору мындай сонун жарашкан. Обойлорунун светтерини мындай кылып бир алыстан тартып коеюн. Терезеси айткандай эле бул жактыкы дагы пластик. Потолок натяжной потолок экен бул жагы. Четтери болсом гипсокартон, софиттер коюлган. Люстралар коюла электейт. Бул үй эми 2-3 ай эле болуптур, достор, бүткөнүнө. Ошон үчүн анча-мынча жерлерини баягы жетишпей калган жерлер дагы бар дейт. Бул жердин размерини айта кетейин. Бул жер болсом канча эле? 6га. Достор, бул жердин размерин айта кетейин. Бул жагы болсом 6,5 дейт. Ал эми бул жагы болсом 4 метр экен. Мына ушундай экен. Эми азыр кухняга кирели. Бисмилля деп туруп. Кухнянын эшиги. Бул жерде дагы холдо дагы эмеси радиатор коюлуптур. Кухняга кирген болсок, достор, бул жакта эшик болсом үйдүн арткы жагына очоккана, ванна, туалеттер дагы бар экен ал жагында. Ошол жагына чыгып кетсек болот экен бул эшик менен. Дагы дароо эле айта кетейин, кухонный гарнитур, мебелдер калат дейт, достор. Килем, мына төшөлгөн килемдердин дагы сапаттуулугуну байкадыңыздар. Бул килемдер дагы кээ бирки килемдер калат дейт. Аны эми өзүңүздөр телефон менен, ээси менен байланышып сүйлөшөсүздөр. Потолок гипсокартон болуптур, софиттер коюлуптур, листра коюлганга орундук даярдалган. Мындай кылайын. Чындыгында сонун жасалыптыр. Бул жерде только жашаш калыптыр да, тойду кылып туруп, жаш үй бүлөлөр алган болсо үйлөнүп, алып, жыргап жашай турган үй экен. Бул бир эле жаш үй бүлөгө эмес, чоң кишилүү үй бүлөлөргө дагы аябай жакшы шарт менен жасалыптыр.
Мына арткы жагындагы бир сыйра мындай кылып көргөзүп коеюн. Арткы мына очоккана жактары, буюрса ал жагына дагы чыгып сиздерге көргөзөмүн. Азыр эми биз мына детскийге кирет окшойбуз. Детскийге кирген болсок, мынакей. Детскийге киргенибизде эле эшик терезелерин айттым, пластик болуп бүткөн. Мына жалюзи коюлуптур детскийге. Бул жалюзилер калат экен, достор. Полдору бардык жагы паркет болгон. Бардык комнатаныкы, электр жактары сапаттуусунан бүткөн. Светти жандырып көргөзөлү. Мына софиттер коюлуптур. Бул жердин размери болсом 3,5 × 3 экен. Мына ушундай сонун болуп бүткөн үй экен. Холду дагы бир сыйра мындай кылып көргөзүп коеюн. Холду дагы бир сыйра сиздерге мындай кылып көргөзүп коеюн. Бул жактагы натяжной экен, айта кетейин. Потолок натяжной болуптур, достор. Эшигини байкадыңыздар. Эми бул жактан ваннага кирет окшойбуз. Караңыздар. Бул жактагы эле сонун бардык нерсеси со вкусом жасалыптыр да. Аристон коюлган. Бул жакта болсом душовой эмеси баягындай каркас айнектен болуп бүтүш керек экен эле, анысы бүтө элек дейт. Унитаз, раковиналар полностью коюлган. Жылуулук жагы дагы теплый пол бар. Радиатор дагы коюлган, отопление. Жылуулук бардык суу системалары дагы сонун болуп бүтүптүр, достор. Кеттик, эми үйдүн арткы жактарыны, дуборлоруну дагы бир сыйра көргөзөйүн сиздерге. Эми сиздерге үйдүн арткы жактарыны, огородторуну көргөзөйүн. Айта кетейин, бул жерде мына өзүңүздөр байкадыңыздар, аябай жанагындай декоративный дарактарды тиккенге дагы, же болбосо арча тиккенге месталарын даярдап жаткан экен эле. Мына бул арматураларды байкадыңыздар, ошол арка кылганга даярдалынган. Анан суу дагы проблема жок, суу бар дейт. Сууну дагы мына кылып ачып коелу. Суу чыгат экен. Ушул бул үйдүн арткы жагы, жана бул эшикти байкадыңыздар. Кухнядан чыккан эшик арткы жагына. Бул жерге болсом бактарактары болот дейт. Бактарактар тигилип, анан аркы төр жагына болсом тапчан коюлмак экен. Бул жак септикпи? Бул жак болсом септик экен, достор. Эми бул арткы очоккана, көмүркана жактарын айта кетейин. Бул жерде болсом туалет экен. Бул жерде болсом банясы. Ал эми бул жерде болсом очокканасы. Бул жерде болсом отопление системасы ушул жакка орнотулган экен. Эшиктер коюла элек, ал нерсеге маани бербегиле дейт. Эшиктери коюла элек экен эле, достор. Азыр эми сиздерге печкасына кирип көргөзөйүн. Мына печкасы дагы ушундай печка коюлуптур. Бул болсом ээсинин айтуусу боюнча паук системасында бүткөн дейт, үй жылуулук жагынан. Паук системасын эми өзүңүздөр билесиздер, аябай жылуу болот. Үй отопленияны түшүнгөндөр менин оюмча сразу эле түшүнсө керек, билсе керек ал нерсени. Мына бул жерде болсом бочкада сууга коюлуптур. 800 литр экен, достор. Мына байкаңыздар. Ушул насосту дагы ушул жака коюлуп жакшы болуптур. Кышта мисалы бул печка жагылганда бул жер жылуу болуп, анан насос жарылбаса керек. Быйыл мисалы кышкы быйыл катуу суукта көпчүлүгүбүздүн насостору жарылып кетти. Аны эл билет болуш керек. Ал эми бул эшик менен болсом, жана үйдүн видеонун башталышында көргөзгөндөй, арткы дарбаза дагы бир эшикти көргөздүм эле. Мына бул эшик менен ушул жака келсек болот экен. Бул жагына отундарды коюп коюптур. Эми очок жагыны көргөзөйлү. Очок жагында болсом, эми достор очок жагыны көргөзөйлү.
Очок болсо мына ушундай болуп курулуп жаткан экен эле. Азыркы учурда толук бүтө элек, кафелдер дагы бүтө элек. Анан кийин үй сиз алган болсоңуз өзүңүздүн вкусуңузга жараша каалаган кафелди бастырып да канча канча жерин өзүңүздөр өзгөртсөңүздөр болот. Бул жакка дагы суу кириптир, Бул жерге дагы суу киргизилиптир. Вообще сонун мындай жашоого аябай ыңгайлаштырып салыныптыр, Бул жагы болсом баня бүтө эле экен, ал жак култанып турат экен. Бул жак болсом туалет. Ушундай, урматтуу достор, бардык эле жагын айттым окшойт. Отопление жагын айттым. Участок 6 сотик дедим. 20-га 30, жерди өзүңүздөр байкап атасыздар. Түз жерде жайгашкан. Суу жагынан проблема жок, газ азырынча жок, бирок киргизүү иштери жүрүп жатат дейт. Дагы эмне? Бул жерден авторынокко адресин айта кетейин дагы бир жолу. Авторынокко болгону бир 500 метр жүргөн болсок, баягы Ошто Жапалактагы авторынокко жетет экенбиз. Үй болсом ичини эми айтпай эле коеюн, кайра абдан сонун жасалган. Телефон номерин, үйдүн ээсинин телефон номерине достор видеонун астына, описаниясына дагы ссылкасын коюп коебуз. Ссылкасын мындай бассаңыздар WhatsApp'ка өтөт сразу. WhatsApp'тан чалсаңыздар болот. Же болбосо видеодо дагы телефон номерине жазып коебуз. Ал жака дагы чалып, түз байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Эми эң негизгиси достор, баасына келген болсок, баасы $85,000 деп айтылышы ушундай экен. Анан кийин сүйлөшүү жолдору бар, телефон менен өзүңүздөр байланышасыз дагы, ал жагыны эми келишесиздер баасынычы. Бул оправданный баа дейт, себеби бардык безопасность жактан, жылуулук жактарына мен аябай чоң маани берип, көп расход болду дейт. Андыктан достор, эгерде сизге ушул үй жаккан болсо, сөзсүз түрдө биринчиден видеого лайкты басасыздар, биздин каналыбызга катталасыздар. Катталуу үчүн видеонун астында кызыл кнопка турат, подписаться деп, ошол кнопканы басып коесуздар. Комментарийге оюңуздарды жазыңыздар, видео менен группаларга таштап досторуңуздар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Көрүшкөнчө достор.